Саламатсыздарбы? Бизде конокто жогорку кеңештин мурдагы депутаты, вице спикерде болгонсуз да? Эки жолу. Эки жолу. Кубанычбек мырза, кандай азыр эмне саясатка эметесизби? Кызыгасызбы азыркыда? Биз кыргыз жараны болгондон кийин кайдыгер карай албайбыз. Мамлекетте эмне болуп атат, кандай келечеги бар, кандай кемчиликтер, чечкендиктер бар, биз кайдыгер карай албайбыз да биз. Көчүп кете турган же качып кете турган киши болгондон кийинчи. Ошон үчүн бул саясатчынын өзүнүн да милдети бар. Атуулдук милдети бар, мен жарандык милдетим бар. Көрүп билип турсам, кандай оңдосо болот, кандай өзгөртсө болот, ошону мен эмне үчүн көз жумдук кылышым керек. Ошон үчүн биз кыргыз жараны катары өз үнүбүздү, акылыбызды, тилегибизди, кемчиликтерди буларды айтышыбыз керек да, ондого аракет кылышыбыз керек. Акыркы окуяларга кандай мамилеңиз? Мисалы үчүн мына мурдагы президентти азыр сотко чакырып, ал келбей атат, ушундай нерселерге. Бизде бир чети көнүмүш болуп калган мурдагылар суга бергенчи, бирок бул Алмазбек Атамбаевдин жакшылыгынан жамандыгы аябай көп болгон. Кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин аброюн аябай түшүргөн бул кишичи. Жеке кызыкчылыгын жогору койгондагы, анан бул кишинин дагы табигаты ошондой экен, любой бийликке каршы чыгат. Негизи адамдын да түрлөрү бар. Төрөлгөнүнө жаран болуп жаратылышка келгенине нааразычылыктар. Ошонун бири Атамбаев деп эсептейм. Себеби Акаевдин убагында депутат болгон. Чыңгыз Айтматовду колдонуп туруп акчасын жеп кеткен. Андан кийин байыган Кыргызавтомашты сатып, завод фабрикалардын баарын ичинде станоктордун ичи. Бул эмне? Эмгеги менен байыды беле. Жок да. Китеп чыгаргам деп атат. Китеп чыгарган экен. Анда актап алсын да, Акаевдер айтып атпайбы? Ушундай болгон. Чыңгыз Айтматов тиги Борис Николаевич Ельцинден жазуучуларга сурап алган акчасын бул шилтеп кетип, завод фабриканы сатып алып туруп, ошол менен. Бул чындыгында Иран, Кытайга жанагы станокторду, заводторду сатып, имараттарды, жана жерлерди сатып байыган киши да. Чынын айткандачы мындай. Кудай десе, Кудайды айтса, арак ичип алып айтпай, чынын айтыш керек да. Кудай баарыбызга бар да. Бир чети, экинчиден Акаевка да каршы чыккан. Бакиевдин убагында министр боло калды. Андан премьер-министр калса, эсиңиздеби? Жана Ала Тоо аянтына боз үйлөр тигип, ошондо Текебаев тиги, Сариев тиги, булар Бекназаровдор баары каршы чыгып, бийлик кетсин, Бакиев кетсин деп турганда, Ногойбаев министр, ички иштер министри болчу. Ошол кетип туруп, боз үйлөрдү алып кетип атканда, бул премьер болду ошол күнү. Ошол жерден интервью бербеди. Азим Исабековди өзүнүн бир тууганы болот. Тайкежейин болот буларчы. Азим Исабеков экелай болгон министр, премьер-министр болгон. Ошону кетиртип туруп ордуна барган бул жигитчи. Алмаз Атамбаевчи. Мен жакшы билем бул маселеничи. Азим Исабековду мен вице-спикер болуп ошол жогорку кеңештен мен кол коюп бекиттим эле. Жогорку кеңеш бекитчи, премьер-министричи. Кеп ал жигиттин ишмерлигинде эмес, бул жерде мамлекеттин тынчтыгы болуп маселе койгон, ошондо Атамбаевчи. Анан ошол жерде Ала Тоо аянтынан интервью бербеди. ОРТ менен РТРде Москвадан ошол жерден күнү түнү көргөзбөдү. Мына Кыргызстандын премьер-министринин деңгээли деп. Бул киши айтпадыбы? Кечирип коюңуздар, мен ушуну ачык айтып коет. Мача им голову ударила, бараны вышли на улицу деп. Ошол жерде митингге чыккан элдин баарын ушинтип айткан премьер-министр Атамбаев болуп турчу. Күнү түнү көргөздү мына Кыргыздын деңгээли депчи. Андан кийин эмне кылды? Президент Назарбаевка кандай соккуларды уруп эл жапа чекти. Президент Каримов менен кармашты. Президент тиги Эрдоган менен кармашты. Ал тургай Россиянын эменесин айтпады, нарынга барып алып туруп. Мал багып жүрүп бараныбы? Анан тиги орустарды айтпадыбы? Тиги таластын эли эл болбойт, тиги көлдүн эли күлгөндар менен наркомандар. Анан Алайдын эли капырлар, Сузактын элин айтып кетип турган айтпады ошол жерден, вы бараны малсыңар деп нарын элинчи. Аны сазгелесе ошол жерден айтпадыбы тиги, пусть русские не гавкают депчи. Ит жебирбесин депчи. Мисалы, мындай сөздөрдү мамлекет жетекчиси айтканга акысы да жок. Эгер мас болуп алса, соолугу алсын. Оңго баратып, эсиңиздеби, Москва менен аркылуу кетип баратып,
тиги Стамбулга бурдуруп самолетту мас болуп жатып ошоктон носилка менен көтөрүп жүрбөдү. Жүрөк ооруду деп айтышты. Кайдагы жүрөк ооруду? Кайдагы жүрөк оору? Анда учпай эле койбойт беле андачы. Анан уят болбодукпу ошондо делечи. Анда жүрөк оорусу ошол жакта клиникага жаткызбайт беле. Ал частный өзүнүн несели жайына барды, анан Эрдоган менен мамилеси бузулду. Ал жерден көрүнгөн сөздөрү кепшебеди. Кечирип коюңуз мындай айтканымчы. Түрк эли бизге миңдеген жылдар карыз тигүү депчи. Мен кыргызмын. Кыргыздын талабын талашам. Бирок мамлекет жетекчиси мындай элди бириктириш керек, элди бөлбөш керек. Азыр бөлүп атат мындайчы, ачыгын айткандачы. Андан кийин керейлик кечке эле мисалы Сооронбай Жээнбеков менен мен деле чогуу иштегем. Депутат болчу 2005-жылы мен вице-спикер болуп калдым. Мындай мамилебиз жакшы. Андан кийин иниси да бизде депутат болуп келди. Мен вице-спикер болчумун. Экинчи жолу болдум. Анан мамилебиз деле жакшы, бирок мен аларга да тартпайм, буга да тартпайм. Мен калс сөзүмдү айтып атам да. Кайдыгер кая албаган киши катары мен бүгүн кээ бир жабык эшиктерди ачып коеюн деп сизге келдим. Анан Атамбаевдин бүгүнкү кылып атканы, мен анын сөзүн кыргыз элине эстетип койгум келет. Ал бардык жерде айтып жүрбөдү. Неприкасаемых не должно быть деп. Кол тийбестиги болбош керек. Эч кимде. Демек бул киши өзү айтып атпады эле. Митингге чыкпай, сотко келип бактасын өзүн депчи. Ошентип камабады. Көп саясий бири буга каршы чыгып сынга алган кишилердин баарын камабады эле. Анан өзү деле барбайбы сотко чандачы. Өзү шайлаган соттор азырчы. Мисалы өкмөттү жарымынан көбү Атамбаевдин убагында келген министрлер. Премьер-министр деле Атамбаевдин убагында келген киши. Губернатор, хакимдердин 80% бүгүн Атамбаевдин кадрлары. Алар деле карап турат бир тобучу. Кантип кетер экен депчи. Бирдеме болсо тияк койбой, бияк койбой депчи. Эл деле карап турат да. Элди журтту бөлбөй, өзүм алып келген президент эле деп. Анан бул деген каалагандай калчайм деп алып келген да. Премьер-министр Сапар менин балам, президент менин балам, ген прокурор меники, жогорку сот баары меники. Мен айтканды кылат депчи. Эсиңизде өткөн жылы тиги тилекке каршы мен себепкер болуп калдым, бирок ачык айрым чыгаргам мен. Гезитке дагы, сайтка дагы. Президенттин самолетун айдатып алып Индияга кетти. Президент Сооронбай Жээнбеков даже билген эмес. Билген эмес. Бу кандай деп түшүнсө болот? Дубайга кетти эс алып. Жажан жокөрлөрү конверт тапшырып турду, эс алып келге жакшы барып келген. Алмазбек Шаршевич. Премьер-министр баш болуп. Кандай деп түшүнсө болот? Бул мамлекет башчынын самолету да, Россиядан келген самолет. Россиянын президенти белек кылган. Мамлекет башчысы бир саммит болобу, бир срочный бир иш болобу, тияка уча турган учагын айдатып кетип атпайбы? Бул деген көз билбестик, өзүн билемдик болуп атат. Эмне үчүн бирөө сөз айтып койбойт андачы? Мен айткам, ошондо жазып чыгаргам өткөн жылычы. Эки баштуу президент бизге кереги жок депчи. Анан бул киши кечирип коюңуз, жанагы башкы прокуратуранын 6 кине койгондо 5-өнү да коюп атпайбы? Бирөөнү алып салды. Бул туура эмес деп эсептейм. Себеби Алмазбек Атамбаев кыргыз мамлекетин менчигинде колдонуп калган. Эмне кааласа ошону жасайт. 31 августта Роза Отунбаеваны кандай кылды? Аял кишини. 9 майда бул эстеликтин жанына барып туруп кандай гана сөздөр айткан жок. Же тестти ачып атканда кандай сөздөр айткан жок. Баарын шубап, сөгүп сагып жаман сөздөр, уят сөздөрүн айтты. Элчилерди чакырып алып, тарбиялайт. Орден медаль берем дейт. Эми кечирип коюңуз, орден медалды жөн эле абийирин кетирбеди. 21 жаштагы баланы заслуженный артисттерден өдө берди. Анан өзүнүн кыргыз автомашта жана аккумулятор чыгарган балдарына медаль, почетный грамота, ордендерди бербеди. Бир күн тиги майор болбогон кишилерге генералды бербеди. Лейтенант болбогон кишилергечи. Бул эмне злоупотребление эмеспи? Сегизбаев жана ички иштер министри буларчы. Шопурлардын баарын койбоду. Эмне үчүн муну алып салды? Мен түшүнүксүз да. Ошо кызык. Бул бир чети деңиз.
Экинчиден мен айткым келет, баягы калыстык сөзүмчү. Мисалы, сиздин башыңыздан өттү. Чолпон Жакыпова жана Дина Масловаларды силерди башкы прокурор тиги аброюна шек келтирип атат деп президентти сотко берип туруп миллиондорго жыгып жаап салды. Сооронбай Жээнбекованын жасаган жок. Акысы бар болчу, конституция боюнча, закон боюнча. Башкы прокурор ошо Атамбаевди президенттин аброюна шек келтирип атат. Мен бирөөнө жагалдангым келе жок, бирок мен сизге атуулдук катары айткым келет да. Мына саммит болду, Бишкекте. 2 күн калганда Кыргызстандын президентин баштап бүт баарына чыгып чыкты. Жаман уят сөздөрдүн баарын айтты. Мамлекет башчы болгон киши ушуну жасайбы? Бул доо кетирип атпайбы баарыбызга? Эми келген президенттердин да пресс-службасы бар, ФСБсы бар, служба безопасности бар, алардын баары окуп атат да. Мунун деңгээли ушундай деп. Анан Сооронбай Жээнбековду күлүп караганы менен сен президент кылган тигинтип атат деп да айтат да. Адамгерчилик кайда? Эгер атуул болсо, мамлекеттин кызыкчылыгын колдосо, ушинтат беле? Жок да. Жай жаманын жакшып, жакшысын чыгарыш керек да. Бирок анын да убагы бар да, мына айта турган сөзүмчү. Анан өзү барбайбы? Соке келчи отур мындай. Сеники туура эмес болду, меники туура эмес болду депчи. Эми элди журтту бөлүп, эми менин куралым бар, атышам деген ушу кандай келет? Буга азыр деген, эгер ошол жерден бир кан төгүлүп, бирөө жарадар, бирөө өлүп калса, ушул керек болуп атпайбы? Бул өмүр бою баарына каршы чыгып келген киши да. Ачыгын айткандачы. Анан жана башкы прокуратуранын жана беренен алып салганга мен түшүнбөйм. Камабады. Саясий камактардын баарын камабады, злоупотреблененчи. Эмне үчүн алып салды? Наградаларды менчигиндей берди. Аброй кетпеди, геройлордун баарын берди, тигунун баарын берди, бир күн кол көтөргөндөрдүн баарына геройду берди. А бүгүн барып атпайбы ошолорчу? Атамбаевка барып чай ичип атпайбы ошолорчу? Колдоо көрсөтүп. Ал бир четтеңиз, экинчиден. Эмне үчүн ошолордун баарын генералдарды берди, кызматтардын баарына койду? Анан эми ошолордун бирөө камакка түшө элек. Кеп камакта эмес да. Мен сизге бир нерсени айткым келет. Атамбаевдин убагында бүт баардык массалык мараткачы 2,5 миллиард карыз болдук. Кеп камакта эмес, муну кустуш керек да. Атамбаевди биринчи алып келип туруп айтыш керек. Сен төлөп бер, жолсу камакка түшөсүң. Эмне үчүн Кытайдан алган кредиттин бир тиынын Кыргызстанга келген жок, ошоктон жок болуп кетти. Баары эле тестти айтат. Кечирип коюңуз, датка кемин. 1 километр зым $1 миллион турабы? Жок да. Мен сизге бир нерсени айтып коеюн. Германияда жана автобан куруп атканда 1 километрди 1 миллион еврого курат. Эми ал 3 метр кум суу куят. Андан кийин 60 метр бетон, 60 сантиметр бетон тростору менен да арматура. Анын үстүнө асфальт салат. А биздики кайсы асфальт? Анал 100 жыл турат. 100 жыл турат. Автобан. А биздики кечирип коюңуз, почти 3 миллиондон 1 километр курбады. Анан сиздин бала бакыраңыз, менин бала бакырам неберелер төлөйт да. Анан кечирип коюңуз. Мен коңшу мамлекеттер менен мисалы карыз алымга кылган каршым. Себеби коңшу мамлекеттер менен сыйбош керек. Карап көрсөңүз, Шри-Ланканын 7 островун Кытай мамлекетинин карызынын эсебинен алып кошту. Пакистан ядерный мамлекет. Карыздын эсебинен берди жерин. Мына коңшу Тажикстандыкы кетти. Кыргызстанды айып коебу? Жок. Мен Кытай мамлекети менен достукка колдойм муну. Бирок келечегиңди ойлосоң, мамлекетти ойлосоң, ага барбашың керек. А бул жерде эмне? Миллиарддарды алды дагы бир тыйыны Кыргызстанга берген жок. Жеп койду да. Эми жебесе да ошол жактан бир төлөнүп, Кыргызстандын Минфини тиешеси жок болуп калды. Ошол жана 386 миллионго да. Аны жебесе кайда кетти анда? Жок, эми бир нерсеге төлөдү да. Бир бөлүгүн жеди, бир бөлүгүн ал туура деп койду. Бирок бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгын эстесе, бизде стратегиялык өнөктөш Россия болгондон кийин биринчи ошол жакты караш керек.
коңшу Казакстан менен караш керек. Бул жерде чек араны Назарбаевка кимден гана сөздөр айткан жок, жаап койсо биздин эл жапа чекпедиби? Башка мамлекет болсо ошол жерден жапа чегип, жашылча жемиш агып, сүт майы куюлуп атканда алар Атамбаев сотко берип, же болбосо бир 30-50 машина келип туруп ак үйдү тегереп кылып койсо эмне болот эле? Эл жапа чекти да, кечирип коюңуз. Биз президент деген элдик болуш керек. Бийлик элге иштеш керек, эл бийлик эмес. Бул жерде тескери болуп калбады. Кумтөр боюнча кандайсыз? Китеп жаздыңыз эле, мына мен да китептин. Бул китепте Эменин Атамбаевдин кандай эмеси бар ушул боюнча, Кумтөр боюнча? Кумтөр боюнча тескери Атамбаевдин иши бар. Мен Аида Салянова ген прокурор болуп турганда, революциядан кийин 10-жылы, 11-жылы мен Аида Саляновага чалгам. Катта жазгам. Ай, Кумтөр боюнча бурункуларды шоп атасыңар. Акаев Атамбаевди. Бул жерде материалдар бар. Карабайсыңар депчи. 4 тергөөчү келип, 4 күн менден 665 документтин копиясын алган. 665. Мен айттым, копиясын алгыла, муну албайсыңар деп. Актым бар менде, кол коюп алышкан. Ошол жерде көп иш козгосо болот болчу. Ошонун ичинде Атамбаевга. Атамбаев анда премьер-министр болчу. Атамбаев Бакиевдин убагында Данияр Үсөнов 10-жылы тиги эч кандай жогорку кеңештен макулдугу тигүүсү жок туруп 16.330 гектар жерди кол коюп туруп берип салыптыр Кумтөргөчү. Мурда жерге кошуп, кошумча 10.070 гектарды белинген, Чыңгышев тиги ошолордун убагында, Акаевдин убагында. Апаз Жумаловдор. Ошол жерге 16.330 гектар жерди эч кандай тендери жок туруп берип калган. Мен аны 11-12-жылдары доктор Жатыев анан билип калдым дагы, анан изилдеп карап көрсөм, өкмөт токтомор экен. Распоряжение Данияр Үсөнов. Мен ошонун копиясын тиркеп туруп Атамбаевга кат жаздым. Атамбаев премьер-министрге. Урматтуу Алмазбек Шашенович, бул жерде мыйзам бузулуп калыптыр. Эч кандай тендер болбоптур. Тигилер эч кандай акысы жок. Бул жерде мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы кетти. Кызыл китепке кирген жерлер кетти. Кызыл китепке. Анын үстүнө ошол Жет Өгүз, Ырдык, тиги Липенко 3 айыл өкмөтүнүн жерлери кетип атат. Именчик жерлери дагы. Бир тыйын төлөбөйт. Эмне үчүн? УПШНВ деген бар. Жайлоо эмес деген закондор бар. Аны төлөш керек болчу. Мен ошону келтирип законго таянып туруп жаздым Атамбаевгачы. Жооп бербей койду. Анан айлам кетип 2 айдан кийин главпочтамттан, башкы почтамттан заказной кат менен жибердим. Уведомление. Жана катты. Кайра копиясын жиберип туруп дагы ошол числосун коюп турайын. Алмазбек Шашен, сиз ат менен кылыңыз муну. Тигилер төлөшү керек. Бул жерди деген конкурс менен, тендер менен өтүш керек депчи. Атамбаев жооп бербей койду. Шикайт кете болду да. Себеби кызыкчылык бар бияктачы. Мен анда алып бере алам. А мен айлам кетти. Анан межрайон экономикалык сотко бердим Бишкекке. Карагулова деген судья каратат. Кайсы жылы? 12-13 жылдар. Сот уланып атат. Себеби өкмөт, Кыргыз Алтын, канадалыктар баягы эле илгерки метод менен мага каршы туруп атат. А мен айтат, сиз деген акыңыз жок сотко берген дейт. Мен айтып атам, мен салык төлөгөн кишимин, кыргыз жаранымын. Мен Жет Өгүздүк болом. Ошол жерде турат. Мамлекетке таандык. Ген, байлык, жер мамлекетке, элге таандык. Эмне үчүн берип койсуңар депчи. Анан Карагулова 3 жолу карады дагы, анан мени да акысы бар деп чечим чыгарды. А бирок Атамбаевдер жооп бербей койду такырчы. Анан ошол Келди беле сотко? Келбей койду. Эч кимиси өкүлү же юристтери, өкүлдөрү келди да каршы. Кыргыз элине, мамлекетке каршы көрсөтмө берди. Сотто стенограмма бар. Менде да документтер бар. Анан ал жерден мен айлам кетип, анан жогорку кеңештин депутаттарына кайрылдым. Баарын таратып бердим. Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп калды ошол маалдачы. Атамбаев жоопкерчиликке кетип калды. Бирок Атамбаев билген,
Ошо жерден ошонун уландысы болуп калды. Анан Өмүрбек Бабановду жогорку кеңештен сессиядан баягы депутаттар мени да чакыртышты. Ошол жерден кысмак алганда ал токтом менен тигини жокко чыгарды. Баягы берилген гектарларды. Бирок 16.330 гектар жери талкаланды, жолду салды, казды, бузду, табигатты, экологияны бузду, бир тиын төлөбөй башташты. А президент болуп калды Атамбаев. Ошондон бери Кумтөргө бирөө сөз айтканын уктуңузбу? Өткөн парламент, бул парламент. Бирөө айтпайт. Себеби кызыктары бар. Мен сизге дары далил айтып берейин. Бакиевдин убагында Алмазбек Атамбаев премьер-министр болгон. Эсиңиздеби? Ошол маалда Кумтөр боюнча андан мурун Феликс Кулов түзгөн комиссия бар болчу. Мен да мүчө болчумун андачы. Кумтөр боюнча. Кумтөр боюнча. Андан кийин ал Атамбаев келди да тигини жокко чыгарып туруп өзү комиссия түзүптүр. Анын ичинде Арсланбек Малиев, Орозбек Бүйшөев жана Жакыпов Кыргыз алтын жетекчи бир топтор өзүнүн аппаратынан кошуп. Аналар бир ай тиги Кыргыз деңизинде санаториясында жатып, жабык эшиктен анан алып келиптир. Мен Атамбаевга жазып атам, Алмаз Шаченович, мурунда комиссиянын иштегени бар эле. Момдай материалдар бар эле. Сиз ошону колдонбойсузбу? Бул мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жакшы жагын алып келбейсизби депчи. Атамбаев мага айтып атат. Рахмат. Мен ошол келишимге кол коердо сиздерди да чакырам депчи. Анан өкмөттүн жыйналыш залында күтүп отурабыз. Бизди чакырды. Атамбаев азыр биздин көзүбүзчө кол коет депчи. Чындыгында жанагы мурункуга караганда бир аз жакшылыктар бар болчу бул келишимдечи. Атамбаев жок, 1,5 саат күтүп отурдук. Анан бир маалда мылжыйып күлүп келди дагы, бир бөтөлкө суусун көтөрүп алыптыр. Мени атырабыт эткен, мен азыр атарап элем. Анда берчи, мен суусуңан ичип көрөйүн деп тамашалап. Анан айтты, өзгөчө сени жакшы көрбөйт экен бул канадалыктар, мен тиякта өзүмчө кабинетимен эле кол койдум депчи. Силерди чакырып алып, ал жерде 15 киши күтүп отурабыз. Комиссиянын мүчөлөрү, жогорку кеңештен, өкмөттүн эксперттери, юристтер күтүп отурсак, өзү кол коюп мылжыйып чыкты дагы, мен кол коюп койдум деди. Ошол менен тарадык. Анан 2-3 күндөн кийин жогорку кеңешке ратификацияга алып келди. Эл аралык келишимдер боюнча 13-беренин 11-пунктуна жазып турат. Тоо кендери, мамлекеттик байлыктар жөнүндө болсо ратификация болот депчи. Тиги Атамбаев жиберген ратификациясында бир эле келишимди киргизип коюптур. Жанагы концессиялык салык тыгыларды. Ана мунуку мурдага караганда кайптыкынан жакшыраак экен деп анан мен да колдой баштагам. Бирок ошол эле маалда мага информация келди. Башка келишимдер бар. Башка келишимдер дагы бар экен депчи. Атамбаев кол койгон. Мисалы, жана акциялар жөнүндө. Акция Кыргыз мамлекетинде 15,65% калып калган Акаевдин убагындачы. 33-төн 67-тен ылдыйлатып отурупчу. Сатып ишкен, санайыптыр. Анан биз ошону көбөйтөлүк деп күрөшүп атсак, Атамбаев деген эмне кылат? Тиги келишим түзүп коюптур. Мисалы, Центера Камекага акция чыгарат экен, 10 миллион акция. А Камека бекер Кыргызстанга 10 миллион акция берет экен. Кечирип коюңуз, мындай 3 бурч болот. Анда Камекага эмес, эмне үчүн тиги Центера сразу эле Кыргызстанга чыгарып туруп бекер бербейт? Түшүнөсүзбү? Анда ал акция биринчиден акциянын массасы көбөйүп атат, Кыргызстанда улас азаят. 33 баасы төмөндөйт. Бул бир деңиз. Экинчиден, Кыргызстанга анда Центера түз эле акцияны жасап туруп бербейби Кыргызстангачы? Эмне үчүн Камекага берет? А Камекага береби? Ким кабыл алат? Бул жөнүндө келишимде жок болчу. Просто чыгарат деп турат. Демек, 10 миллион акция кимдин чөнтөгүнө түшөт деген чоң мандат бар. Эмне үчүн башкы прокуратура бүгүн ошону казган жок? Кумтөр боюнча 6-беренени Атамбаевка тагыш керек. 10 миллион акцияны ким болуп аткан бул жердечи? Эмне үчүн Камека кайсы
Атамбаевдин көзү үчүн береке бекер береби? Эмне үчүн бекер берет? А эмне үчүн Центера Камекага 10 миллион акция чыгарып берет андачы? Бул жерде афера болгон. Чоң афера болгон. Татаал бир схема го. Ал схема болгон. 10 миллион акцияны Камекага бербейт болчу. И барбайт болчу алчы. Бул жерде Атамбаев жана тегерегиндегилердин чөнтөгүнө барат болчу деген менде Шек бар. А себеби далил болуп атпайбы? Эмне үчүн андай келишим түздү премьер-министр? Бул бир четтеңиз. Экинчиден, эмне үчүн Атамбаев бүт баарын шыбайт мурункуларды? Өзү бир Кумтөр боюнча бир маселе көтөрүп бир оңдоп койгон жок. Кумтөрдүн залалы азыр Алабукада да, Чаткалда, Талдыбулак, тиги Алайда, Нарында, Көлдө, жердин баарында скандал болуп атпайбы? Эмне үчүн ошо оңдоп койгон жок Атамбаевчы? Кечирип коюңуз. Баары макул, өткөндөрдүн баары жаман экен. Эмне үчүн Атамбаев бир жакшылык кылып койгон жок? Шоопуру лицензиялансын экөө сатпадыбы болгонунчу? Сатпадыбы? Өмүр бою түрмөгө камалгандар чыгарып туруп телекарат кылып албады. Эмне үчүн жердин байлыгын Атамбаев шоопур аркылуу сатышы керек? Элге таандык деп Конституцияда жазып турат. Анан бул жерде башкы прокуратура менен жогорку кеңеш жанагы 6-чы беренени алып салганга мен каршымын бул жердечи. Кумтөр боюнча Атамбаев өзүнчө иш козгошу керек. 7-нчи кылып. 7-чи кылып. Дагы андан да көп болушу мүмкүн. Эми ал шоопур-шупурлардын баарына генерал берип, орден берип атса, Манас орденин кимге гана таккан жок. Дагы Жана аягына аккумулятор чыгарган балдарына да такты. Манас эмесин берки медаль. Данк медалы почетный. Эми жанагы ошолору бир 200 кишини чакырып алып туруп орден берем деп кылат да, Назарбаевди шыбайт. Каримовду шыбайт, Туркияны шыбайт, Россияны шыбайт. Бизде убакыт аз калыпты, бир 3-4 мүнөт. Кандай жыйынтык чыгарсак болот анда? Эми бул балким жанагы 5 күнү толук эмес. Бул бая башталышы мүмкүн, дагы коюлат эмелер. Кандай болуп өнүгөт мындан ары? Биринчиден коюлушу керек. Экинчиден түрмөдөн ушу саясий куугунтук менен камалып чыккандары да бар, эмгиче чейин отургандары бар. Текебаев Башполов, Жусуп Иманалиевди булар. Мен сизге бир тарыхты айтып коюм керек. Атамбаев премьер-министр болуп турганда ошол жерден биз жогорку кеңеште депутат болчубуз, 75 депутат. Ошол маалда бул мен дагы бир беренени Атамбаевга таккым келет. Север Электраны менчиктештиргенге бизге закон алып келген. Атамбаев премьер-министр. Парламентке. Биз 75 депутат өткөрбөй койгонбуз аны. Эмне үчүн сен Север Электраны менчиктештирген атасың деп? Кандай ушул зарылчылык бар деп. Эмне үчүн Баткен, Нарын же Көлдүкү менчик именно Север Электраны алып келесиң? Эмне бул жерде кызыкчылык бар депчи? Өткөрбөй койгонбуз. Ошондо мисалы Жусуп Иманалиев деген депутат бар эле. Ошол киши айтты, азыр камакта отурат. Эми Алмазбек Шашен, сиз 5 тыйын төлөбөй заводду алып байыдыңыз эле. Эми ушул Север Электраны жөнүнө койбойсузбу деди да. Ошон үчүн муну кектеп туруп жалганы менен 12 жылга соттоп салган, амнистияга да киргизбей азыр эмчисен түрмөдө турат. Эмне үчүн бул Север Электраны алып келген ушу менчиктештиргенге? Кечиресиз, дагы коррупция деп атат. Баласы Светти 34 тыйындан алып туруп 70 тыйындан сатып атпайбы эмгиче чейинчи? Жана компаниясы. Баласынын ишканасычы. Ал деген жеке ишке жарандарга. А коммерческий структура башка ишканаларга канчадан сатып атат? 1,5 сомдон, Ким чөнтөгүнө кетип атат бул? Эмне үчүн биз Атамбаевдин үй бүлөсүн багышыбыз керек? Дагы сунуш кылып балким жазыш керек. Буну кошкула, тигини кошкула. Жазыш керек. Анан башка менин сунушум буну өтө шашылыш эме кылбай, баягы күнү чампалап турупту, депутат комиссия 2 күндө жыйынтык чыгарбайчы. Момундай мыйзам бузуулардын такташ керек. Бул бир деңиз. Экинчиден, президенттер араларында жазылбаган закон да бар. Мисалы, мурунку 2 президент 2 жакка алып кетти деп. Ар биринин башына түшүшү мүмкүн. Ошон үчүн башка коңшу мамлекеттердин же КМШнын же ШОСтун бир жетекчилери Сооронбай Жээнбековго да чалышы мүмкүн. Жоңгочу келжирип жүрөсүң депчи. Ошол менен токтоп калышы мүмкүн. Же азыр Тормуз ошол менен токтоду да.
Бирок тарых үчүн ошо КМШ мамлекеттерине да үлгү болуш үчүн эч ким эч кандай мамлекетке элге зыян келтирбеш үчүн жоопко тартып коюш керек. Жеп кеткендерин кустуруш керек. Эмне үчүн мурунку качып кеткен, жеп кеткендердин издеген эч ким жок. Азыр Атамбаев деле айтып атабыз. Балкыбеков кайда? Курманалиев кайда? Жана башкалар кайда? Миллиондорду жеп кеткендер. Издеген эч ким жок. Бизде Интерпол деген бар. Кыргызстан мамлекет, ошо кыргыз мамлекети ошолордун мүчөсү. Эмне үчүн Хаменюкту Болгариядан камаганда биздин башкы прокуратура материал документин бербей койду, аны чыгарып жиберишти. Бул жерде кызыкчылык бар деп мен эсептейм. Көп акча бар же кам бар, кызыкчылык бар. А мамлекеттин кызыкчылыгы баарыбыздан жогору болуш керек. Убактыбыз бүтүптүр. Рахмат. Келип ушунун баарын айтып бергениңиз үчүн, балким даярдап чын эле кагаздарды бериш керек. Мына бул факт боюнча, тиги факт боюнча деп. Мен материалдар менен бөлүшкөнгө даярмын. Чындык үчүн. Рахмат сизге Рахмат. маек куруп бергениңиз үчүн. Бизде конокто Кубанычбек Исабеков болду. Мурдагы депутат, вице-спикер. Келип бергениңиз үчүн рахмат. Саламатта калыңыздар.